21-бөлүм. Сен аларга бере турган мыйзамдар мындай. Эгерде еврей кул сатып алсаң, ал 6 жыл иштесин. Куну төлөнбөсө да ал 7-жылы эркиндикке чыксын. Эгерде ал жалгыз келсе, жалгыз чыксын. Эгерде анын аялы болсо, аялы менен чыксын. Эгерде кулдун кожоюну ага аял алып берсе, аялы ага уул же кыз төрөп берсе, анда аялы менен балдары кожоюнда калып, ал өзү жалгыз чыксын. Эгерде кулу мен кожоюнумду да, аялымды да, балдарымды да жакшы көрөм, эркиндикке чыкпайм десе, анда кожоюну аны башкаруучулардын алдына алып келип, эшиктин же кашектин жанына тургузуп, кулагын шибеге менен тешсин. Ошондо ал ага өмүр бою кул болуп калат. Эгерде кимдир бирөө кызын күңдүккө сатса, анда анын кызы башка кулдардай болуп эркиндикке чыга албайт. Эгерде күң өз кожоюнуна жакпаса, кожоюну аны албаса, анда күңдү сатып алууга уруксат берсин. Бирок ал өзү андан баш тарткандыктан аны бөтөн элге сатууга акысы жок. Эгерде аны өз уулуна никелеп койсо, анда өз кызындай көрсүн. Эгерде уулуна башка аял алып берсе, анда ал күң тамактан, кийимден жана жубайлык укугунан ажырабашы керек. Эгерде кожоюн ал күң үчүн ушул 3 шартты аткарбаса, анда ал куну төлөнбөсө да эркиндикке чыксын. Ким бирөөнү уруп жиберсе, ал өлүп калса, анда ал өлүм жазасына тартылсын. Бирок ал атайлап өлтүрбөсө, анын өлүмүнө Кудай жол берген болсо, анда өлтүргөн киши качып кете турган жерди сага өзүм көрсөтөм. Ал өз жакынын атайлап өлтүрсө, анда аны менин курмандык чалынуучу жайымдан алып кетип, өлүм жазасына тарт. Ким атасын же энесин урса, ал өлүм жазасына тартылсын. Ким киши уурдап сатса, же ал анын колунан табылса, анда ал өлүм жазасына тартылсын. Ким атасына же энесине жаман айтса, ал өлүм жазасына тартылсын. Эки адам чатакташа кетип, бири экинчисин таш менен же муштум менен урса, ал тирүү калып, бирок төшөктө жатып калса, ордунан туруп, таяк таянып үйдөн чыгууга жараса, урган киши өлүм жазасына тартылбайт. Бирок анын токтоп калган жумушу үчүн жана даарылануусу үчүн төлөп берсин.